Anda bugün hakkı жолу array'den 3 metodun көргөнбүз. Булар pop, push, анан shift болчу. Push деген бул array'ге массивке башкача айтканда эң аягына жаңы маалыматты кошот экен же жаңы элементтерди кошот экен. Pop болсо ошол эң аягындагы массивдин маалыматын чыгарат экен. Shift болса бұл ең башындағы эмен чыгарып алат экен датаны array'дин ичинен. Ал эми бүгүнкү тұрганыбыз бұл unshift деген метод болот. Unshift метод бұл array'ге колдонулат. Array'дин эң башындагы биринчи элементти эң башына, то есть эң башына жаңы элемент кошот. Мындайча айтканда, let array деп туруп, бизде array'дин ичинде 1, 1, ал эми 2, 2 деген болот бул аңызчы, 3, 3 болот экен. Console check it log деп туруп, error дей турган болсок, 1, 2, 3 деп чыгарды. Ал эми ушул эң аягындагы элементти чыгарыш үчүн биз console check it log деп туруп, error check it pop дей турган болсок, бизге 3ди чыгарып берет экен, 3. Ал эми array'ди бул деген эмне кылат? Бул pop бул методдор негизи. Мына биздин array'ди дагы өзгөртүп салат. Муну англисче mutate деп коет экен. Mutation. Кыргыз тилинде кандай болот экен? English. Деп туруп карай турган болсок, mutation, мутация. Же болсо өзгөртүү. Окей. Мутация деп коет экен, бул өзгөртүү. Мындайча айтканда, биздин array'ди өзгөртүп салат. Муну кандай текшерсек болот экен? Азыр console check it log деп тур. Мен бул жерде pop дедим го. Бул эң акыркы элементти алып салды. Ошондо бизде азыр 1, 2 эле деп калыш керек мына оригинал array'дин ичинде. Мына көрөлү. Мына 1, 2, 3 болчу эң башында. Андан кийин 3 дегенди акыркы элементти алып салдык, pop методун колдонуп. Анан бул жерде азыр 1, 2 эле калышты. Бул калган эмени алып салдык, акыркы элементти. Ал эми бүгүнкү турган могул unshift деген методду көрөлү силер менен. Бул эмне кылат экен? Array'дин башына жаңы бир элемент кошот экен. Array check it unshift деп туруп, бул жака мисалы мен 4, 0 деп коеюн. 0 деген бул үстүндө. Мына азыр бул жака эч нерсе чыкпайт. Неге? Себеби биз азыр жаңы эле коштук. Муну чыгарып көрөлү анда достор. Бул эмне деген метод экен. Мына бул 3 дегенди бизге чыгарып берди. Unshift методунун үстүнө келе турган болсок, inserts new element at the start of an array and returns the new length of the array. Бул эмне кылат экен? Array'дин эң башына жаңы элемент кошот, жана бизге array'дин жаңы узундугун кайтарып берет экен, кайтарат деп коелу. Мына өзүңөр көргөндөй азыр бул жерге эмне деп койсок болот экен? Мунун алдына мисалы array'ге ондай кылып string'ди escape кылсак болот экен, literal escape деп 0,
деген элемент коштук. Ал эми array'дин жаңы узундугу бул деп туруп, муну чыгарып коет экенбиз. Мына array'ге 0 деген элемент коштук. Ал эми array'дин жаңы узундугу бул 3 деп бизге чыгарып берди. Анда array'ибизди кайра чыгарып көрөлү. Бул жакка биздин array'дин ичинде кайсы элементтер бар экенин көрөлү. Мына 0 дегенди эң башына кошуп койдук. Ал эми push кыла турган болсок, эмне кылат экен? Array checkit push деп туруп, ичине for деп жазып коён. Бул 4-тү элемент array'ибизге кошот экен. Ал эми console checkit log деп туруп, кайрадан array чыгара турган болсок, азыр 0, 1, 2 деп туруп, анан бул жагында for деген чыгат. Неге? Бул push метод array'дин аягына, бул unshift эң башына бир элемент кошотса, push деген бул аягына кошот экен. Муну мурда сабакта өткөнбүз. Мына өзүңөр көргөндөй жаңы элемент коштук, бул for деген push аркылуу. Ошол достор, эгер мисалы let car дейин, бул жөнөкөй эле бир ичинде эч кандай маалымат жок болгон өзгөрмө. Мунун ичине мисалы car checkit unshift деп туруп, анан ичине мисалы баха деп кое турган болсок, эмне болот экен? Мына бул жерде бизге не деп атат? Unshift is not a function дейт. Неге? Себеби бул car деген мунун ичинде эч кандай маалымат жок биринчиден. Экинчиден бул string болуп ачылды да. Ошон үчүн мунун ичине array'ди камтысак болбойт деп туруп, function unshift'ти колдонсоң болбойт деп атат. Ал эми муну өчүрүп туруп азыр кайрадан ран кылып көрөлү. Мына бул cannot read properties of undefined, reading unshift. Object anonymous дейт. Бул жерде мунун эч кандай эмеси жок дейт. Түрү бул өзгөрмөнүн. Жөн эле declare болгон, декларация эле, declaration деп коет. Өзгөрмөгө орун алынган, бирок анын ичине эч кандай маалымат сакталган эмес. Ал эми моундай кылып туруп, кайрадан ран кыла турган болсок, бул азыр array деп койду да, мындайча айтканда. Ичинде эч кандай маалымат жок. Мына эми бул жака console checkit log деп туруп, car дей турган болсок, азыр ичине баха дегенди кошуп койду. Баха деген мындай болот. Subaru баха. Subaru'нун ишемесине карап көрөлү, баха деген бир түрү бар экен. Мына Subaru баха деп чыкты бул жака. Ошол. Ал эми бүгүнкү өтө турган эң негизги темабыз бул функциялар, же болбосо методдор деп койсок деле болот экен. JavaScript'те же программированияда, программалоодо эң негизги нерсе бул эмне болот экен? Функциялар. Функция деген бул мындайча айтканда ар бир нерсенин өзүнүн бир функциясы бар экен, Мисалы, машинадагы газды басканда эмне? Машина батыраак, ылдам кетет. Тормозду басканда бул токтотот экен машинаны. Бул тормоз менен газдын функциялары. Ал эми эмне десек, пылесос. Пылесостун функциясы бул чаң сорот. Чаң соргучу, үйдүн ичинде чаңдарды соруп тазалайт экен. Ар бир ушундай механиканын, техниканын өзүнүн бир функциясы болгон сыяктуу эле программалоодо дагы биз функцияларды колдонот экенбиз. Бул функциялардын жардамы менен кайталана турган жумушту жасатсак болот экен. Анда functions деп коет экен англис тилинде. Functions. Бул
Funksiyalar negizgi maksatı bir funksiya bir cumuş belgili bir cumuştu deyin. Birle cumuş demiz. Belgili bir cumuştu atkarat cana konsolgo çıgarat konsolgo жыйынтыгын чыгарат же бизге башка bir жыйынтыкты кайтарып берет. Мындайча айтканда, мен жанагында соковыжималка деп bir мисал бергенdim. Сок жасаган аппарат деп коелу. Ал сок жасаган аппараттын ичине биз bir нерселерди салып туруп, мисалы ар кандай фруктун салып туруп, алма, өрүк, шабдалы салып туруп, анан сүттөн кошуп туруп, анан жанагы баскычы бар да анын иштете турган. Ошону бассак, бул не кылат экен? Ошол 3-4 фруктуну аралаштырып туруп, мөмөлөрдү сүт менен. Анан бизге аягында жыйынтык катары бир сокту чыгарып берет экен. Ошол эле сыяктуу функциялардагы ичине ар кандай ошол соковыжималка, сок жасаган аппарат ичине биз сүттү куюп, анан салып атпайбызбы ар кайсы нерселерди, мөмөлөрдү салып туруп, анан сок чыгарып алгандай эле функциялардагы өзүнө параметрлерди алат экен. Ар кандай параметрлерди койсок, ошол параметрлерди алып, ошолордун үстүнөн bir funksiyаны аткарып, же болбосо ишти аткарып, жумушту, анан бизге жыйынтыгын чыгарып берет экен. Ал эми биз эң жөнөкөйүнөн баштайлы. Function definition деген дагы бир сөз бар. Муну да билип алсак жакшы болот. Function definition деген бул функциялардын түзүлүшү же болбосо жазуу ыкмалары деп коеюн. Жазуу ыкмасы. Бул кандай болот экен? Мисалы, бир жазылып турган коддун функция экенин кандай билебиз? Биринчиден бул function деген JavaScript'те дагы бир сөз бар, муну да айта кетейин, кечиресиңер. Keywords деп коет, же болбосо reserved words деп коет экен. Бул эмне? Программалоого же болбосо JavaScript'ке ушул программалоо тилине таандык болгон сөздөр бар экен. Мисалы, JavaScript'ке же болбосо программалоого таандык сөздөр. Reserved болгон. Булар мындайча айтканда бронь болгондо ошол программалоого гана колдонула турган. Мисалы деп туруп, let деген сөздү колдонобуз, const деген сөздү колдонобуз, дагы var деген сөздү колдонот экенбиз. Анан string деген сөздү колдонот экенбиз, array деген сөздү колдонот экенбиз, object деген сөздөр жана башкалар. Ушуга окшогон сөздөр бар. Буларды биз эмне кылсак болбойт экен? Өзгөрмөлөрүн ат катары колдонсок болбойт экен. Ушулар эле сыяктуу бүгүнкү өтө турган темабыздын аты бул functions, ошон үчүн function деген сөз дагы бул keywords же reserved words болуп калат экен. Муну функция же бир эменин аты катары колдонсок болбойт экен, өзгөрмөнүн аты катары. Мисалы, let деп туруп, мисалы мен бияка car деп турайын, car деп туруп, не дедик? Camry десем, бул боло берет экен. Ал эми let деп туруп, мен бул жака не деп коеюн? Honda десем, бул болбойт экен. Эмнеге? Эгер муну run кыла турган болсом, мына не дейт? Let is disallowed as a lexically bound name. Бул не деп атат?
синтакста ката берип атат. Мындайча айтканда бул let деген сөз, мына reserved keywords, reserved words. JavaScript'ке же болсо программалоого таандык сөз. Муну өзгөрмөнүн аты катары колдонсоңор болбойт дейт. А let 1 деп койсом, бул уже боло берет экен. Бул жака эч нерсе чыкпайт, биз муну чыгарган жокпуз. Let 1 азыр өзгөрмөнүн аты катары боло берет экен. А бирок let десек болбой калат экен. Ошол сыңар эле, мисалы, function деген, биз мисалы бир өзгөрмөнү жасаш үчүн, куруу үчүн let деген же болбосо var деген же const деген сөздөрдү колдонгондой эле, функциялардын функция экенин тааныш үчүн function деген сөз келет экен башында. Function definition'да не деп коет экен? Функциялардын түзүлүшү же болбосо жазуу ыкмасы. Буларга биринчи очередте не келет экен? Function деген сөз, андан кийин функциянын аты келет экен, андан кийин каша келет экен, андан кийин ол тармал каша деп коет экенбиз муну. Тармал каша келет экен. Жана ушул тармал кашанын ичине биз ар кандай маалыматтарды жазып, мисалы console check it log деп туруп ичине менин жазган биринчи функциям деп койсок, мына бул азыр бир муну астына түшүрүп коелу. Бул биздин жазган бир функция. Function деген башында келиш керек, сөзсүз. Ошондо бул функция экенин тааныйбыз биз. Андан кийин функциянын аты деп туруп ат берип, анан кашан берсек, бул программа JavaScript өзү тааныйт экен. Бул жерде бизге бир функция келет экен деп. Андан кийин мына scope деп коет. Мындайча айтканда, ушул тармал кашаны баштаганыбызда бул функциянын ичиндеги жасала турган иштердин башталышы дегени. Бул жерде жапканыбызда болду, бул функция бүттү дегени. Мына ошол сыяктуу эле менин саламдашу деп коеюн десек, мына бул биздин биринчи функциябыз. Console check it log не салам достор деп ичине жазып койсок болду. Муну азыр мисалы эгер ран кыла турган болсом, эч нерсе чыкпайт экен. Бул кандай? Мисалы жанагы эле сок жасаган аппаратка кайра келели. Ошол сок жасаган аппаратты даже электричествого токко сайдык. Токко сайгандан кийин деле ал өзүнөн өзү иштебейт. Ичине мисалы нелерди салып койдук, жанагы мөмөлөрдү салып койдук, сүттү куюп койдук. Бирок биз ошол жердеги иштетүү деген баскычын басмайынча, бул не сок жасаган аппарат иштебейт экен. Ал качан иштейт? Ошол баскычты басканда. Ошол эле сыяктуу функциялардагы function invoking деген сөз бар экен. Анда жазып коем бул жака. Function invocation деп коет. Же function call деп коет экен. Бул функцияларды чакырмайынча, могул функцияны жана баскычты басмайынча иштебеген сыяктуу эле, бул функцияны биз чакырмайынча бул иштебейт экен. Ошон үчүн бул жака function invocation деген бул чакыруу. Мисалы, бул жакта жигиттер турса, досторубуз, ошолордун атын айтсак, анан карайт да, мисалы, Бакыт, Салим, анан Абдылда деген ушул 3 адам турса, мен Салим десем, Бакыт мени карабайт, же болбосо Бакыт десем, Абдылда мени карабайт. Неге? Ар бир адамды өз аты менен чакырган сыяктуу эле, бул функцияны дагы өз аты менен чакырат экенбиз. Мисалы, бул жака саламдашу десем, мына чыкты достор астында. Саламдашу деп туруп чакырдым. Эми ран кылсам, мына достор, салам достор деп чыкты. Бул могул функциянын ичиндеги жазылган бир линиялуу код болчу. Ошону чакыруу үчүн, же болбосо ушуну консолго чыгаруу үчүн биз саламдашу деп туруп, анан аягына
ошол кашаны ачып койсок, ачып жаап койсок, ошол бул чакырган болуп калат экен, функцияны чакыруу болот. Анда эмесе башка бир функциябыз бар. Атымды чыгар деп туруп, бул жака console check it log деп туруп, менин атым Бакыт. Ранкыла турган болсок эмне болот экен? Салам достор гана чыгып атат. Неге атымды чыгар чыкпады? Себеби бул методду биз чакыра элекпиз. Атымды чыгар деп туруп, андай кылсак азыр эми чыгат экен. Салам достор, менин атым Бакыт. Ошол функциялардын эми бул эң жөнөкөй бир функция деп коелу, Ал эми функция ушун менен гана чектелип калбайт экен. Бул функциялардын мен эң негизги максаты бул кайталануучу иштерди аткаруу үчүн. Мисалы, көп кайталанган бир мисал берейин. Бул жерде кандай мисал болушу мүмкүн? Мисалы, окуучулар бар, Ошол окуучулардын аттары бир эрейде сакталып турат экен. Ал эми ошол жерде ар бир окуучу мисалы бүтүрүү кечесинде эмеге сахнага чыгып атат. Ошол сахнага чыгып атканда салам достор, бул окуучубуздун аты мисалы Салимбек Тайырбеков деген ат менен чыгыш керек болсо, же болбосо андан кийинки студенттердин бардыгында эле салам достор, бул окуучубуздун аты деп туруп, анан кийинки очерктеги окуучунун аты жазылып калыш керек. Бирок мисалы ал жерде 100 окуучу болсо, ар бирине биз салам достор, бул окуучунун аты ушундай. Салам достор, бул окуучунун аты мындай деп ар бирине жазып чыкпайбыз да. Бир чоң эрейге сактап туруп эле, бир функциянын ичине ошол сөздөрдү сактап койсок, ар бир окуучу чыккан сайын атыны ошол жерден функцияны чакырып эле колдоно берсек болот экен. Функцияларды эң көп колдонгон JavaScript'те программалоодо эң негизи функциялар аябай көп колдонулат. Мисалы, дагы бир функция жазалы. Ушул ат жазуу менен ушун менен гана токтоп калбайт да. Анан ошол эле учурда мисалы бир эле жолу чакырганга эмес, каалаганча чакырсак болот экен мисалы. Мына 4 жолу чакырдым, салам достор дегенде мына карасаңар азыр 4 жолу чыгат. Мына. Мен кайра салам достор деп жазганга кажет калган жок. Ошол эле функцияны 4 жолу чакырып койсом, бул жака 4 жолу салам достор деп чыгарып берет экен. Ал эми атыны чыгарганды да бул жака 3 жолу кылалы. Салам достор 4 жолу, анан менин атым Бакыт дагы 3 жолу чыкты бул жакта. Эми дагы бир функция жазалы бул жака. Бул функция 2 санды кошуу. Анан дагы бир нерсени байкаган болсоңор керек достор. Бул жерде биз функциянын аттарын карасаңар, өзгөрмөлөрдүн аттарын эмне деп атап атканбыз? Мисалы car, же болбосо бул жакта буга чейинки мисалдарда, мисалы мөмө, же болбосо эрей боло турган болсо массивти мөмөлөр, жемиштер, машина, үйлөр, шаарлар деп атачубуз. Бул жакта функциялар, булар бир жумуш аткаргандыгы үчүн best practices naming convention деп коет экен. Functions naming convention. Бул эч кандай закон же болбосо эреже эмес, бирок бардык жерлерде, бардык программалоолордо ушул эреже сакталат, колдонот. Мындайча айтканда, бардык программисттер билет бул эрежени. Функциялардын аттары бул кыймылды билдириш керек, же болбосо ошол функция эмне функцияны аткарып атат. Мисалы, муну көрдүңөр, саламдашуу. Не? Бул атын окуганда эле түшүнүшүң керек. Саламдашуу, бул саламдашат экен.
Бұл функцияның мақсаты саламдашат екен, саламдашу екен. Окей. Андан кейінгі функция атымды шығар. Бұл атыны шығарат турбайбы деп, андан кейінгі бұны қарағанда эле окуганда биз не түшүнөт экенбиз? Бұл эки санды кошот экен. Демек бұл эки санды кошот экен деп, ошол атын окуганда түшүнүшүбүз керек экен. Functions naming convention деген бұл функцияларга ат берүү эрежеси. Негизинен функциялардын аты аткарган жумушуна карап берилет жана бир этишти билдирет. Ошол функциянын атын окуганда эле биз түшүнүшүбүз керек экен, бул ушундай жумушту аткарат турбайбы деп. Ал эми бул жака console check it log деп туруп 2 плюс 5 деп койсок, бул жака не кылат экенбиз? 2 санды кошуу деп туруп эле чакырсак, бизге 7 деп чыгыш керек экен. Достор, 2 санды коштум эле 7 деп чыгып калды. Ал эми ушунун эле ичине мисалы 2 көбөйтүү 5 калганча жазсам болор экен да. Бул функция экен. Мунун ичинде эмне болсо, ошол функцияны чакырганда ичинде бардык маалымат чыга берет экен. 2 бөлүнгөн 5 деп кое берели. Чыгыш керек булардын бардыгы. 2ге 5ти кошсок 7 болот экен. 2ни 5ке көбөйтө турган болсок 10 болот экен. 2ни 5ке бөлсөк, бул 0,4 чыгат экен. Ошондой, анан бул жерде параметр деген сөздү дагы жөндөн айткан жокмун. Параметрлер эмнеге колдонулат экен? Parameters are деп англисче баштап коеюн бе? Параметрлер булар функцияларга берилген өзгөрмө же аргументтер. Функция буларды колдонуп бир жыйынтык берет. Түшүнүксүз болуп калды окшойт. Бирок мисалы мен бул жерге менин атым десем, барабар баха, мен атымды жаздым. Ал эми бул жака бир функция жазайын. Function менин атымды чыгар деп туруп, мына эң кызыктуу жери ушул эмне үчүн биз бул жака каша колдонуп аттык эле деп ойлошубуз мүмкүн. Бул каша негизинен эмне үчүн колдонулат экен? Мисалы, жанагы сок жасаган аппаратты элестетсек, ошол сок жасаган аппараттын үстүндө бир мындай шише же болсо бутылка болушу мүмкүн, пластмасса деле болушу мүмкүн, шише деле болушу мүмкүн, мындай бир табагы бар да. Ошол табагынын ичине бардык мөмөлөрдү салып туруп, анан башта же иштет деген кнопканы баса турган болсок, ошону баарын аралаштырып туруп бизге сок жасап берет экен. Ошол табакты мына кашаларды элестеткиле. Азыр мунун ичине биз алмаларды салабыз. Же өрүк, шабдалы бүт баарын салып туруп, сүттү куюп, анан кнопканы басканда эле ушуну иштетип бир нерсе чыгарып берет экен. Мен бул жердеги колдонуп турган бул менин атым. Менин атымды мен параметр кылып бул жерге беремин азыр. Менин атым бул жерде параметр болуп келди. Параметр деген сөз. Азыр ушул параметрди колдонуп туруп, мен бул жака эмне бир нерсе чыгарып берет экен. Негизи эле функциянын максаты ошол бир жумушту аткаруу экен. Ошол жумушту мен кандай аткарат экен? Менин атым деп туруп, бул жака не? Менин атым деп кое турган болсок, эми бул функцияны чакырышыбыз керек. Не? Менин атымды чыгар деп туруп, бул жака
Menin atım desem, ошону чыгарып берет экен бизге. Мына, достор, көрдүңөрбү? Менин атым Баха деди. Бул жака менин атым дегенди берген мен. Ал эми оны өчүрүп туруп плюс деп койсом деле боло берет экен. Бул string concatenation болуп калат экен, Мына, менин атым Баха деди. Көрдүңөр достор. Эми бул жерде дагы бир кызыктуу нерсе, бул мына параметрде бул жакта биз мисалы функцияны чакырып атканда өткөрө турган же болбосо ушул функцияга жөнөтө турган, ал функцияга менин атым чыгар деген функцияга жөнөтө турган бир параметрди колдонобуз. А мен мунун ордуна сөзсүз эле мына менин атым деген эмени колдонушум кереги жок. Бул жерге мен мисалы атымды жазып койсом боло берет экен. Жөн эле бирөөнүн атын жазып турган болсок, Чолпон деп жазып коелу. Ал эми кайрадан жаза турган болсок, мына менин атым Чолпон деп чыкты, Бул параметр эмнени жөнөтсөк жөнөтө берели, бирок бул функциянын ичине келгенде, мына биз бул жакта жөнөткөн параметр, бул азыр бул методубуздун же функциябыздын ичине келгенде, менин атым деген жергиликтүү өзгөрмөгө сакталып калды. Местный өзгөрмө, местный переменный деп коет экен. Бул ушул функциянын ичинде гана таандык болот экен, менин атым деп. Мисалы, мен бул жака console check it log деп туруп эми менин атым дей турган болсом, мына достор азыр көрөбүз бул жакта. Мына менин атым is not defined. Менин атым деген жок деп атат. Биз себеби муну өчүрүп салганбыз да. Муну өчүрүп эле салайын азырынча. Мына менин атым деген таппай калды да. Неге? Бул себеби ол менин атымды чыгар деген функцияга гана таандык жергиликтүү өзгөрмө болот экен. Ушул функциянын ичинде гана иштейт экен. Console check it log деп туруп, мисалы бул жерде каалаганча ушул өзгөрмөнү же болбосо жергиликтүү өзгөрмө, же болбосо бул жактан бизге келип аткан параметрди каалаган жолу колдонсок боло берет экен. Менин атым, ушуну кайра чыгарып салайын мисалы. Муну комментке алып коеюн, аны чыгарбайт экен. Мына эми көрөбүз. Мына менин атым Чолпон деп туруп, Чолпон дегенди 3 жолу чыгардым. Неге? Себеби бул жерде мен ошону колдонуп атам кайра. А бул жерге мисалы Чолпон деп туруп фамилиясын деле кошуп кое берели. Курбанбек кызы. Мына Чолпон Курбанбек кызы. Бул жакка мисалы эмне кошуп коелу? Чолпон 24 жашта программист болгон десек, мына Чолпон 24 жашта программист болгон. А ортодо деле колдонсок боло берет экен. Бул окуучунун аты деп туруп, бул жака Чолпон деп туруп, анан бул жагына не дагы башка нерсе жазсак болот экен. Жакшы окуйт. Мына бул окуучунун аты Чолпон, жакшы окуйт. Бүгүнкүгө ушул достор, көп маалымат камтып салдык окшойт, бирок мындан ары да кызык болот. Кийинки сабакта силер менен көрүшкөнчө